Туугандар, ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Биз Бишкек шаарынын өйдө тарабы Горная Маевка айылынан сатыла турган 14 сотук жер участкасында жайгашкан өтө сонун үйдү көрсөтөбүз, туугандар. Любой шартты табасыздар. Бизден алыстабай туруңуздар, андыктан өтө сонун чыгарылыш, ушул чыгарылыш болмокчу. Биз бул Горная Маевка айылы Ысык Ата районуна карайт. Бишкек шаарынан өйдө эле түз эле Алматинка көчөсү аркылуу өйдө чыгып келсеңиздер, 5 күнгөйдөн сол тарапка ушул Горная Маевка айылына бурулуп, түздөн түз центрине мектеп, жанында супермаркет, мечит бар. Кесилиштен өйдө тарапка оңго бурулуп эле бир 400 метр аралыкты жүрүп келсеңиздер, жолдун сол тарабында жайгашкан мына бул угловой 14 сотук жер участкасындагы Хан сарайдай болгон өтө сонун бардык шарты бар үй сатууга коюлуп жатат. Бизден алыстабаңыздар. Кененирээк толук ички шарттарын мына ушул чыгарылышта көрүп аласыздар, туугандар. Так, туугандар, дрон менен дагы учуруп сиздерге үстүнөн дагы видти көрсөтүп койдук. Андыктан алыстабай туруңуздар. Мына бул 4 шарчы болуп жер участка толугу менен пескоблок менен тосулуп, сырт тарабын көрдүңүздөрбү? 1,5-2 метр аралыкка катарынан арча дарактарын отургузуп, жашылдандырууну сонун кылып келтирип койгон. Мына бул сүрмө дарбазасы бар. Бардыгы электрондук типте, пульт менен эле ачасыздар, жабасыздар сүрмө дарбазасын. Киргенде оң тарапта мына жакта 630 киловаттык өзүнүн частный мына жерде трансформатору дагы жайгашкан. Бул жакта иттин үйү бар, тетиги жагында тоокканасы, андан ары мына жакта бильярдный клубу бар. Бардыгы бул легкий конструкция менен курулган. Сол тарабында мына жагында охрананын бөлмөсү бар. Андан ары склад, отункана, ортодо боз үй, мына жагында баня, бул жагында 2 кабаттуу коттеджи бар. Тетиги тарабында дагы кошумча 2 кабаттуу коттеджи бар. Кыскасы өтө сонун да. Мына сатты караңыздар. Кире бериш сплошной мына жагы брусчатка басылган, унаа токтотуучу жайлар, навес, гараж, бардык шарттары курулган. Так, жүрүңүздөр, оң тараптан баштайлы. Мына арча дарактары түрлүү сорттору бар экен, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Роза гүлдөр. Бул жер ботанический сад экен да, өзүнчө элечи. Европадан башка ар түрдүү өлкөлөрдөн алынып келинген бул жерде бак дарактар дагы отургузулган. Мына жакта караңыздар, тоокканасы дагы кенен. Андан ары түз эле өтө турган болсок, мына жагы бильярдный клуб. Көрдүңүздөр? Бул легкий конструкция менен салынган бир бильярдный столу бар. Ички шарты бардыгы өтө сонун болуп жасалган. Мына жакта жашылдандыруу зоналары бар. Мына жагында көрдүңүздөрбү? Жүзүм, бак дарактары, мыналар бардыгы Ташкенттен алынып келинген экен. Мына жагында. Бильярдный клубка кире турган болсок, мынанын ичи бардыгы легкий конструкция. Көрдүңүздөрбү? Полдору бардыгы ламинант, дуалдары жыгач менен жасалган, ТВ зонасы, сүрөттөрдү, картиналар катарынан кылычтарды орнотуп, тетиги жагында кондиционер, фотообой, эң сонун мраморный бильярдный стол, ушунун бардыгы калат, туугандар. Көрдүңүздөр, мына жагында сплошной терезелери дагы орнотулган. Мына коттеджге мына тетиги эшик аркылуу дагы кирсеңиздер болот унаанын жанынан. Бул жака 2 унаа, тетиги жагына 1 унаа, толугу менен 3 унааны батырганга толугу менен шарттар бар. Кана, жүрүңүздөр. Тетиги ылдый тарабынан көрөйлү анда. Так. Убакытты кенен ушул чыгарылышка бөлүп коюңуздар. Мына бул жердеги кооздуктан рахат алса боло турган бардык шарттары менен ушул үй сатууга коюлуп жатат. Баасын $200,000 дейт. Шашылыш түрдө сатууга чыкты. Кызыл китеп, бардык документтери бар. Мына жер охрананын бөлмөсү. Бул кызыл кыштан салынган. Бул бир бөлмөлүү ушул жерде охрананын бөлмөсү. Бул бөлмөнү дагы келечекте алсаңыздар, иштете бересиздер. Эликтерди көрдүңүздөрбү? Бардыгын өзү жасаткан үйдүн ээси. Арча бак дарактары, качелясы. Мына жакта көрдүңүздөр, жаш балдар ойногонго бир аз кумду төгүп, игрушкаларды ортого салып койгон. Мына жагында 2 бөлмөсү бар. Бул жак пескоблок менен салынган, кийин салынган дейт. Мына жагы склады, шаймандар, бардык ашыкча нерселер ушул жерде сакталат. Бул жакта 3 тонналык таза суу кампасы дагы бар. Андан кийин мына жагында экинчи склад бөлмөсү, ашыкча нерселери. Мунун артында мына жагында навес, отункана, очокканасы, андан ары ботанический сад, туугандар. Так, жүрүңүздөр. Мына жагынан бир катар өтөйлү. Мына качеляларын көрдүңүздөрбү? Ортодо мына жерде банясы, ажатканасы, бул жагында данканасы, ортодо дагы бөлмөлөр бар. Булар дагы бардыгы бышыккычтан салынган. Мына бул 6га 6 болуп салынган бул боз үйдүн орду. Ортосунда
Қана жүріңіздер. Бардық дорожкалар көрдіңіздер бі? Евро брусчаткалар басылып жасалған да. Мына бұл боз үй 6-ға 6 болып салынған. Өте планировкасы мықты деңгейде болған. Мына гүлдердің бардығы шет өлкөдөн, түрлі өлкөлөрдөн алынып келинген ботанический сад. Так, мына. Ой, бой. Қараңыздар туғандар. Түндүгүн қараңыздар. Түндүгү өзі эле 1 метр бийиктикке көтөрүлөт экен. Мына ал жагында дымоходдорду көрдүңүздөр бу? Тетиги форточкалар астынан. Аба алмашып, абасы таза турат. Мына бул терезелери дагы ылдый тарабында. Бул жакта дагы бир сплошной терезе. Мына ал жагында дагы бир терезеси бар. 6-га 6 болуп салынган бир 35-36 метр квадрат аянты түзгөн мына бул боз үй. Бардыгы легкий конструкция менен салынып жасалган. Кыскасы бардык шарттары. Мына бул отургучтары, бардык стол стулдары, креслолору, бардык мебелдери калтырылат тугандар. Бир 80%дын тегерегинде ички эмериктери калтырылат. Аны экрандагы телефон номерлерге чалып байланышасыздар дагы. Үйдүн ээси менен келишип ала бересиздер тугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына бул биринчи коттедж. Андан ары экинчи коттеджи бар. Бул жакта жайкы тапчаны, анын үстүндө жатаканасы дагы бар. Сол тарапта дагы кышкы жайкы очокканасы. Бул жакта дагы кошумча очокканалары. Мына бул бир четтен түшүндүрө берейли. Жанакы көрсөткөн отунканабыз. Мына бул жердеги набез, бул жерде караңыздар. Тандыр, декоративный ремонттордун бардыгын жасаган. Мына бул жерде бир очогу бар. Тетик жакта самовар дагы бар экен. Барбекю, шашлыктын орду, бардык вытяжкалары менен коюлган. Мына бул жакка дагы отуруп чай ичкенге эмеректер толугу менен стол стулдар жайгаштырылган. Көрдүңүздөрбү? Мына бактарактарды караңыздар. Өтө сон. Көрсөң көз сүйүнөт да мындай шартты. Өтө мыкты шарт. Шаардан өйдө тарапта шаарга бир болгону 20-25 мүнөттүк аралыкты түзгөн аралыкта жайгашкан. Мына бул жакта алма бактарактары, алмурут дарактары, бардык бактарактардын түрлөрү бар бул жерде. Бардыгы чет өлкөдөн алынып келинген. Мынандай освещениелери дагы бар. Автоматтык түрдө булар кеч киргенде өздөрү күйөт. Өздөрү мына бул жакты сонун кылып шаңга бөлөп өтө сонун дит берип турат да. Тетиги дуалдын астынан да бир катар түздөн түз мына бул жака дорожкалар дагы жасалган. Бул сырткы экинчи ажатканасы, чоң ажатканасы. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жакта ажаткана, тетиги жагында дагы бир бөлмөсү бар. Көрдүңүздөрбү? Кыскасын айтканда шарт өтө мыкты деңгээлде. Так, мына. Жүрүңүздөр. Тетиги жакта кошумча калиткасы бар. Калитка аркылуу жер участканын артына ал жака поля жака дагы чыгып кетсеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Эликтин балдары мына бул жагында мына аккулар менен канаттуулар дагы бардыгы мына бул жерге сөлөкөттөрү түшүрүлүп жасалган да. Мына дорожкаларды көрдүңүздөрбү? Мыкты деңгээлде. Өтө сонун, Гүл бакчаны көрдүңүздөрбү? Жеңемдин мээнети мына унун бардыгы. Сат өтө мыкты деңгээлде. Андан ары мына дорожка аркылуу ылдый түшсөңүздөр, бул жанакы биз көрсөтүп жаткан жайкы очокканасы, анын үстүндө бул жакта жатакана, балаканасы. Бардык объектилерде өзүнүн видео көзөмөлү дагы орнотулган. Мына бул жагы чакан гана бассейн, мына ал жагында бир аз фонтанчалар бар. Мына ал жактан суу шаркырап агып эле ушул бассейндин ичинен циркуляция боло берет тугандар. Мына бул отургучтарды байкаңыздар. Шарт сонун. Так, жүрүңүздөр. Мына бул жагы жайкы тапчаны тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жайкы тапчан өтө сонун. Мына бул жерде кенен столдору бар, отургучтары жакшы шарттары менен бул жакта дагы жасалган. Мына бул прихожкасынын кире беришинде бул жакта полдору бардыгы тең кафель басылган. Тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлүп чыга турган болсок, бул жакта мындай террасасы, сплошной балкону, андан ары бул жагында жатаканасы, беговой дорожка, мынандай креслолору, спальный кроваттары, шкафтары бардыгы эң сапаттуу, сонун эмеректер орнотулган. Жалюзилер бардыгы орнотулган, сплошной пластик терезелер бардыгы орнотулган. Дуалдарынын ичи моющий обойдон бардыгы легкий конструкциялар менен жасалып, бул жакта бра лампалардан бери бардыгы орнотулган. Караңыздар, өтө мыкты, сонун, эң жакшы. Бул жагында дагы бир идиш аяк орнотушучу серванттан бери коюлуп, шарттары жасалган. Чала бересиздер экрандагы телефон номерлерге.
Биз эми ылдый тарабына өтөлү. Бул жакта дагы бир экинчи качелясы. Бул жакка отуруп эрте менен таң заарда күндүн чыгышын тосуп алып, ушул жерде кофе ичип, жакшы ырахат алсаңыздар болот. Кана, ортоңго объектке киреличи. Так, дорожкаларды көрдүңүздөрбү? Мыналар өтө сонун экен. Мыналар освещение да бардыгы. Көрдүңүздөрбү? Өтө мыкты. Эң жакшы болуп жасалган бул жактар. Экинчи коттеджге кирип кетесиздер бул жагынан. Оң тараптагы бир катар баняны көрсөтүп коелу сиздерге. Бул жакта банясы. Мынакей. Прихожка мына жактан киргенде раздевалка бөлмөсү, полдон потолокко чейин бардыгы кафель басылган. Көрдүңүздөрбү? Прихожкадан кирип, мына раздевалкадан өткөндөн кийин мына жакта душ. Душтун орундуктары, раковинасы, жылуу суу, муздак суу, сол тарабында мына жакта парилкасы дагы бардыгы жасалган. Өтө сонун шарттары менен. Көрдүңүздөрбү? Жыгачтан жасалган бул жакта. Банянын ичинде дагы өзүнүн ички ажаткана шарттары менен түзүлгөн. Мына бул раздевалка тарабынан ушул баняны өзүңүздөр жылыта бересиздер. Бир аз отун менен эле банянын ичи миң болот экен да. Так. Эми биз көрөлүк мына жакта дагы бир курулуш. Бассейндин жанында эле бул жакта дагы кышкы, жайкы, все сезонный бул жакта очокканасы дагы жайгашкан. Киргенде полунун бардыгы кафель басылган. Бул жакта дагы кошумча очоктору бар, раковина, идиш жуучу жайлар, вытяжкалар, дымоходдор. Мына ал жагында караңыздар, барбекюлардын дагы бардык орундуктары жасалып, дубалдары декоративный ремонт болуп, бул жакта газ плиталары, холодильник, муздаткыч, стол, стул, бардык эмеректер керектүү шарттын бардыгы жасалган. Комфорттуу жашоого бардык шарттар бар туугандар. Кызыл китеп, техпаспорт, өзүнүн 630 киловаттык трансформатору, 3 фаза электр энергиясы ар дайым бул жерде болот. Бул жакта дагы кошумча чай ичкенге, отурганга, ушул жерде пикир алмашып отурганга дагы орундуктар бардыгы жасалган. Бул жакта лимон дарактары бар. Көрдүңүздөрбү? Гүлдөрдүн, дарактардын, бак дарактардын бардык түрүн тапсаңыздар болот да. Ромашка гүлдөрү бар. Бул жакта дагы арча дарактары. Мынанын арт тарабында бир катар көрсөтүп коеюн сиздерге. Чек арага чейин бул жакта дагы бир аз аралыктар калтырылган. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Гүлдөр, роза гүлдөр катарынан отурулган. Мына бул чек ара болуп калат. Тетеги коттедждин арт тарабынан эле. Мына лампалардын бардык освещениялар кечеси жанат туугандар. Так, жүрүңүздөр. Мына ал жагынан кирейли. Бул жактан киргенде узун прихожкасы, коридору, бардык керектүү эмеректер, бут кийим тизүүчү мебелдер бардыгы орнотулган. Батыш тарабынан чыксаңыздар, бул жакта экинчи ход менен андан ары навестин астына гаражга, унаа токтотуучу жайга, эшиктин астыга чыгып кетсеңиздер болот. Оң тарапта бул жакта топка бөлмөсү. Караңыздар. Мынакей. Топка бөлмөсү. Көмүр менен дагы, электр энергиясы менен дагы жылыта бересиздер. Ашыкча мына жакта полкалары бардыгы темир менен жасалган, бардык шарттар орнотулган. Кана жүрүңүздөр. Ойбой, ана. Пай. Өтө мыкты деңгээл. Караңыздар, кладовкалары, мына жакта телевизор койгон мебелдери жайгашкан. Оң тарабында бул жакта кухня бөлмөсү. Караңыздар. Бул жакта кенен болгон кухонный бөлмө, полдору бардыгы ламинат, дубалдары бардыгы моющий обойдон, потолоктору бардыгы жасалган. Люстралары, пластик терезелери, анын сыртында темир защитниктери бардыгы жасалган. Бул жакта дагы кир жуучу машина, газ плита, эмеректери, вытяжкалары, дымоходдору, раковиналарынан бери бардыгы орнотулган. Кана жүрүңүздөр. Кийинки бөлмөлөр боюнча бир катар маалымат алайлы. Бул жакта душевой кабина, экинчи коттедждин ичиндеги бул жакта санузел бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы шарттарды эң жакшы. Полдон потолокко чейин бул жакта дагы кафель басылган, бра лампалар орнотулуп, тепкич аркылуу көтөрүлүп чыга турган болсок, бул жакта эми экинчи кабаттагы шарттарын көрөбүз. Тепкичтен чыксак, оң тарапта мына бул жакта балкончосу бар. Мына кенен гана балкон бөлмөсү, компьютер орнотулуп, бардык видео көзөмөлдөө ушул жерден жүргүзүлөт. Так, андан кийин сол тараптагы төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, мына ал жакта дагы бир кенен спальный бөлмөсү бар. Батыш тарабындагы терезеси, үйдүн коросун караган терезеси, полдору бардыгы ламинат болуп жасалган, дубалдары моющий обойдон. Ойбой. Шарт деп ушуну айтат да. Шеп жашаганды билет экен.
үйдүн ээси жашаганды билет экен канча да. Кондиционерлер, кыскасы өтө сонун шарттар. Тоого жакын жерде абасы таза, салкын жайда жайгашкан мына ушул Горная Маевка айылына түздөн-түз келе бересиздер. Бул жер Ысык Ата районуна карайт. Бишкек шаарынын өйдө тарабында 5 күнгөйдүн күнчыгыш тарабында жайгашкан өтө жакын аралыкты ээлеген мына ушул Горная Маевкага түздөн-түз келе бересиздер туугандар. Кана жүрүңүздөр. Биз бул жактан бут кийимди алып туруп, унаа тараптан чыгайлы дагы. Бул жакта дагы кошумча көрсөтүлө турган жайлары бар, шарттары бар. Аны дагы бир катар көрсөтүп коелу сиздерге. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Мына, көрүңүздөр навестин астын. Өтө кенен жай бул жакта. Бардыгы евро брусчаткалар басылган, мына жакта отургучлары бар. Ушул жерде дагы эс алып, салкын жерде навестин астында дагы бир катар отуруп эс алсаңыздар болот. Кенен экен туугандар. Документ боюнча бул жер 14 сотук жер аянтчасыны ээлейт, бирок фактически бул андан дагы бир аз чоңураак. Баткенский өрүк, кокан гилас, мына жакта бадамдары бар экен. Көрдүңүздөрбү? Арча дарактарынын түрлөрү бар, сирен гүлдөрү бар. Мына жерде централдык таза суу бардыгы бар, электр энергиясы, 630 киловаттык өзүнүн трансформатору дагы орнотулган, сүрмө электрондук дарбаза, бильярдный клуб, андан ары охрананын бөлмөсү, боз үй дагы 6 болуп салынган. Бир боз үйдүн өзүнө эле бир 20 000 доллардан ашык, бир 30 000 доллардын тегерегинде расход кетип жасалган экен. Бул жакта очокканалары, сырткы кладовкалары, ортосунда банясы, банянын ары жагында дагы кошумча жайлары бар туугандар. Кана жүрүңүздөр. Ал жакта дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Мына бул жерде газондор бардыгы бул жерге өзүнчө турба менен, шлангалар менен тартылып келип, бул жер өзүнчө сугарылат туугандар. Так. Ой, мына бул эшиктен кирсеңиздер туугандар, мына бул жагы бүлдүркөндөр отургузулган катарына. Бул жерде бүлдүркөндөр, андан ары гүлдөрү, гүл бакчалары, мына бул бөлмөсү, бул жакта дамканасы жайгашкан, банянын арт тарабында. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин мына бул жакта дагы кошумча бул жакта ажатканасы дагы бар. Кошумча толугу менен үйдүн ичинде бирөө. Бул жакта банядан дагы бир, мына жанында дагы экинчи ажатканасы, тетик жакта сырткы ажатканасы. Толугу менен бул жерде бир 4 ажаткана бар экен. Андан сырткары мына жакта сырткы очокканасы, мына бул жерде бирөөсү, тетиги жакта экинчиси, үйдүн ичинде коттедждин ичиндеги 3-чү кухнясы бар. 3 кухня бар да, мындайча айтканда. Бардык эмеректер менен 80-90% тегерегиндеги эмеректердин бардыгы ушул жерде калтырылат, өзүңүздөргө калат. Бардык сонун шарттары менен русский баня, бассейн, эки кабаттуу болгон жеңил конструкция менен салынган бул жакта. Коттедждери, жайкы очокканасы, навеси, тапчаны, кышкы, круга гадисный бул жакта мынандай очокканалары менен бардык витишкалары. Бул жагында ботанический сад, дүйнөнүн түрлүү өлкөлөрүнөн алынып келинген бактарактар отургузулган, гүлдөрдүн түрлөрү менен ушул жерде отургузулган, бардык дорожкалары. Кыскасы аласыздар, алдыга бир 50 жыл бир да ремонт жасабастан ушул жерде жашап, абасы таза, салкын жайда өмүр кечирсеңиздер болот. Өзгөчө ишкерлер, нак акчасы бар кишилер, ушу өзүңүздөрдүн улгайган ата энеңиздер боло турган болсо, ушул жактан бир жай жасап берсеңиздер, иншалла келечекте өтө сонун болмокчу. Андыктан Горная Маевка айылында тоого жакын, абасы таза, салкын жайга келип, ушул жерден жашап, таза абадан көкүрөктү кере дем алып, рахат алып өмүр сүрө бериңиздер. Баасы 200 000 доллар. Сөзсүз түрдө бир аз кем болот, андыктан шашылыш түрдө чалып байланышып алып калыңыздар. Бардык документтери даяр турат. Баасын келишкенде эле документтерин эртеси күнү өткөрүп берет. Ылдый тарапта 300-400 метрде мектеп, мечит, бала бакча, чоң супермаркеттер, асфальт жаңы көчөгө чыгасыздар дагы эле. Күнбатыш тарапка бир аз 4-5 километрде жүрсөңүздөр 5 күнгөйгө бар. 5 күнгөйдөн ары ылдый Бишкек шаарынын центрине түшүп бара бересиздер. Көптөгөн маршруттук каттамдар дагы мына ушул мектептин жанына чейин
каттайт Бишкек шаарынан. Андыктан маршрут боюнча дагы эч кандай көйгөй болбойт. Эң негизгиси абасы таза, салкын жайда жайгашкан ушул коттедж үй сатууга коюлду. Любой шартты табасыздар да. Чалыңыздар. Тез кабар ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.